Күндүн урунтуу окуялары менен 11 каналынын студиясында мен Назика Атамбекова. Саламатсыздарбы? Баңгизатка каршы күрөшүү кызматынын милдеттери башка органдарга жүктөлөт. Мындай маселе мамлекеттик резиденцияда өткөн коргоо кеңешинин жыйынында көтөрүлдү. Араб өлкөлөрүндө болгон кыргызстандык элчиге чет жерде иммигранттар нааразы. Алардын көйгөйүнө кулак салбаган дипломаттын жүрүм-турумуна көңүл буруу керек дешкен кыргызстандыктар президентке кайрылуу жолдошту. Ал арада түрк полициясы аба майдандагы кол салууга шектүү делген өзбек жарандарын камады, бирок расмий Ташкент элчиликке жарандарын камалыш туурасында билдирүү келген эместигин айтууда. Ушул жана башка кабарлар алдыдагы мүнөттөрдө. Кыргызстандагы баңгизатка каршы күрөшүү кызматы жоюлуп, анын милдеттери Ички иштер министрлиги жана саламаттыкты сактоо министрлигине жүктөлөт. Мындай маселе президент Алмазбек Атамбаевдин төрагалыгы астында өткөн күч кызматтарын реформалоо боюнча жыйында айтылды. Коргоо кеңешинин мындай чечими күч кызматтарынын ишин реформалоо багытында жумшалат. Баңгизатка каршы күрөшүү кызматынын жоюу же калтыруу маселеси биринчи жолу эле көтөрүлүп жаткан жери жок. Буга чейин 2009-жылы да ал кездеги президент Курманбек Бакиевдин чечими менен агенттик болуп өзүнчө түзүлгөн. Мындан тышкары жабык эшик артында өткөн коргоо кеңешинин жыйынында миграциялык жараяндарды тескөө боюнча маселе каралды. Абу-Даби шаарында кыргызстандыктар араб өлкөлөрүнө дайындалган элчи Чыңгыз Эшимбековдун аткарган ишине нааразы. Мигранттардын кызыкчылыгын коргоогон элчиге карата чара көрүүнү суранышып, алар президенттен жана спикерден өтүнүшөт. Кайрылуу катында 7 ай мурун дайындалган дипломат чет жердеги кыргызстандык жарандардын кайрылуусуна көңүл бурбай, жолугушуу өткөрө электигин жазылган. Алар көйгөйлөрүн чечип берүүнү өтүнүчтөрүн жооопсуз калып жатканына нааразы. Азырынча мындай кайрылууга карата Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги үн ката элек. Башка кабарлардан Сауд Арабиянын Жидда шаарындагы АКШ консулдугуна жакын жерде жанкечти чабуул уюштурулду деп жергиликтүү маалымат каражаттар жазышууда. Мындан улам 2 полиция кызматкери жабыркаганы айтылууда. Бул кол салуу АКШнын 4-июлда белгиленчү көз карандысыздык күнү учурунда туш келүүдө. Бул шаардагы консулдукка 2009-жылдагы согушкерлер тарабынан кол салынган болчу. Анда 9 кишинин курман болгону айтылган. Куралданган 5 киши имаратка кирип барып, 4 сакчыны жана жергиликтүү 5 кызматкерди өлтүргөн. Теманы улай Алмазбек Атамбаев Барак Обаманын Америка Кошмо Штаттарынын көз карандысыздык алгандыгынын 240 жылдыгын куттуктады. Мамлекет башчы өз телеграммасында кыргыз-америкалык алака катташуулардын жогорку деңгээлдеги жана демократиянын жарандык өндүрүүдө өз ара жемиштүү аракеттерди канааттануу менен белгиледи. Эми теманы Түркияга бурсак, өткөн жумада Ататүрк аба майданында кол салууда шектүүлөрдү издеген түрк полициясы өзбек улутундагы 6 адамды кармаганы кабарланат. Анткени Өзбекстандын элчилиги расмий түрдө жарандар кармалган туурасында маалымат албагандыгын билдирүүдө. 44 адамдын өмүрүн алган чабуулга шектүүлөрдүн катарында буга чейин кыргызстандык жарандын тиешеси бар дегенде маалымат тараган, бирок расмий түрдө бул кабар тастактала элек. Мындан тышкары күч кызматтары Стамбулда мусулмандар жашаган райондор тинтүү алынып жатканын айтылууда. 28-июнда Стамбулдагы аэропортто болгон бир катар жардырууларды 9 адам жасаган. Айрым түркиялык басылмалар жангештилер өткөн жумада таксим аянтында өтө турган гей-парадка да чабуул жасоону пландаштырып жаткан деген маалыматты таратты. 11 каналынан алыстабай туруңуз. Бир нече мүнөттөрдөн соң бул кабарларга токтолобуз. Жогорку окуу жайлардын акы төлөп окуу түрүнүн эң аз суммасы белгилүү болду. Тагыраагы эң арзаны деген баанын көлөмүн белгилеген токтом кабыл алынды. Клиникалык лабораториялар чыгарып жаткан анализдер ар кандай, адистер мындан улам Кыргызстандагы лабораторияларга ишенер-ишенбести билбей калдык дешүүдө. Бишкекте Орозо айт намазы учурда айрым жолдор жабылат. Ошондой эле быйыл Орозо айт намазы жеңиш аянтында окулат. Кененирээк алдыдан. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Билим министри Эльвира Сариева Кыргызстандагы айрым жогорку окуу жайлар абитуриенттерге жетиштүү маалымат жеткирбей жаткандыгын сындады. Министр айым бюджеттик орундар жана калктын аялуу катмарына берилчү жеңилдиктер тууралуу тийиштүү адамдар кабардар болбой жаткандыгына кабатыр. Ал арада өкмөт жогорку окуу жайларында контракттык негизде билим алуунун эң төмөнкү баасы бычылганын билдирди. Мына ушул жана башка окууга тапшыруу маселесиндеги жаңылыктар менен Элеонора Сагындык кызы айтып берет.
Ооба бүгүн Билим министри Эльвира Сариева жогорку окуу жай жетекчилерин чогултуп жыйын курганы белгилүү болду. Анда министр ушул жогорку окуу жайлар жетекчилеринин көпчүлүгүнө сын айткан. Ал сындар боюнча токтоло кетсем, Сариева ушул бюджеттик орундарга тапшыруу жана кайсы абитуриенттер жеңилдиктерге ээ, мына ушул тууралуу маалыматтар тийиштүү адамдарга жетпей жаткандыгы тууралуу сын айткан. Сариеванын айтымы боюнча учурда Кыргызстанда иш алып барып жаткан 70тен ашык жогорку окуу жайлардын 8 гана бул иште тактыгын көрсөттү. Андыктан министр айым ушул жакынкы арада бюджетке кантип тапшырса болот, анын шарттары кандай, ошондой эле жанагы жеңилдиги бар абитуриенттер кайсы окуу жайга тапшырат жана кандай шартта тапшырыш керек, ушулар тууралуу маалыматты кененирээк жайылтуу буйругун берди десек болот. Бул тууралуу жогорку окуу жай жетекчилери өздөрүнүн ошол окуу жайлардын сайттарында же болбосо кабыл алуу стендтеринде бул тууралуу кененирээк маалымат берүүгө милдеттендирилди. Ошол эле убакта министр ушул жаатта жакшы иш алып барып жаткан окуу жайлардын ысымдарын да атай кетти. Алардын кээ бирлерин мен да атап кетсем, бул Ошто иш алып барган президент алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы, Бишкекте, Кыргызстан борбору Бишкекте иш алып барган Дене тарбия жана спорт институту, Славян университети, Ататүрк университети жана ошондой эле Бишкекте иш алып барган Европа жана коопсуздук жана кызматташтык уюмунун академиясын атады. Ошондо окууга тапшыруудагы жеңилдиктер кайсы категориядагы абитуриенттерге берилмекчи? Ооба, жеңилдиктер тууралуу дагы айта кетейин. Ошо Кыргызстанда быйылкы жылы окууга тапшырууда кайсы абитуриенттер жеңилдиктерге ээ болот? Бул туурасында өкмөт тарабынан токтом аркылуу бекитилген жоболор бар. Айталы, ушул быйылкы жылы окуу жайга тапшырууда 1 жана 2 топтогу майыптар жеңилдиктерге ээ болот. Мындан тышкары жетимдер, тоголок жетимдер, ошондой эле 2010 жылдагы апрель-июнь окуяларында жакындарын ата-энесин жоготкон бүтүрүүчүлөр, мындан тышкары ушул этникалык кыргыздар эсептелген сырттан келип Кыргызстанга биякта жайгашып кайрылман макамын алган адамдардын балдары кошумча жеңилдиктерге ээ болот. Бирок айта кетүүчү нерсе, ушул бүтүрүүчүлөр ар бир окуу жайда квоталар ар кандай бөлүштүрүлгөндүктан алар ушул окуу жайларды кыдырып, адистиктерди кыдырып, баарын өздөрү салыштырышы шарт. Бүгүн ошондой эле Кыргыз өкмөтү окуу жайларынын контракттык негизде билим алуунун эң төмөнкү баасын бычыганы белгилүү болду. Ошондо баалар канча болот? Кайсы кесипти, адистикти үйрөнүү кымбат болгон жатат? Ооба, ушул өкмөттүн токтому менен Кыргызстандагы контракттык негизде дейбизби, ушул акча төлөп билим алуунун баасы бычылды десек болот. Ошо соңку маалыматтарга караганда Кыргызстанда ушул тапта контракттык негизде билим алуунун эң төмөнкү баасы 26.360 сомду түзүүдө. Мындай суммадагы акчага билим берүү жаатында адистикти алса болот, кесипти аркаласа болот. Андан кийин баалар жогорула баштайт. Кийинки баалар курулуш жаатында, экономика жаатында жана мамлекеттик башкаруу, экология жаатында билим алам дегендердин контракттык негиздеги баасы 28 миңден өйдө болот. Ошондой эле белгилүү болгондой, Кыргызстанда ушул саламаттыкты сактоо жаатында кесипти алуу эң кымбатка турары белгилүү болду. Ушул тапта саламаттыкты сактоо жаатында же болбосо медициналык академияга тапшырып билим алам дегендердин контракттык баасы 39.540 сомдон жогору болот делүүдө. Дагы айта кетүүчү, белгилей кетүүчү жагдай, Кыргызстанда буга чейин жогорку окуу жайлардын жетекчилиги ушул контракттын баасын антимонополияга каршы мамлекеттик агенттик менен макулдашып келген турган болсо, эми мындан ары алар өздөрү аныктап, муну билим министрлиги жана өкмөт тарабынан бекитип турат. Рахмат, Элеонора. Окуунун баасы бюджеттик негизде билим алуудагы мүчүлүштүктөр тууралуу сөз болду. Башка темадан, Кыргызстандагы жеке лабораториялардын анализ жыйынтыктары ар башкача чыккан фактылар аныкталды. Маселен, өткөн жылы ВИЧ гепатит өңдүү дарттарга туура эмес аныктама берилген. Адистер болсо бирдиктүү стандарттын жоктугунан айынан жеке лабораториялардын анализдеринин жыйынтыктарына ишенүү деле кыйын болуп бара жатканын айтышууда. Буга чейин парламентте да бул маселе көтөрүлүп, айрым депутаттар анализдердин ар кандай жыйынтыгы боюнча ким жооп берет деген маселени кабыргасынан коюшкан. Клиникалык диагностикалык лабораториялардын кемчиликтери тууралуу кийинки материал. Былтыртан бери өлкөбүздөгү медициналык лабораториялардын ишмердүүлүгүнүн сапаты тууралуу коомчулукта кызуу талкуу жүрүп келет. Себеби алардын чыгарган анализдеринин жыйынтыктарына айрым бейтаптар нааразы болушууда. Алардын айтымдарында текшерүүлөрдүн жыйынтыктары айрым учурларда туура эмес болуп чыгат. Буга байланыштуу саламаттыкты сактоо министри лабораторияларды кыдырып текшерүүлөрдөн өттү. Министрди 10го жакын мамлекеттик жана жеке менчик лабораториялар текшерүүдөн өткөрүү үчүн кабыл алышты. Ал эми министр өз кезегинде алар милдетти канааттандырарлык аткара алышпаганын маалымдады.
Представьте себе, вот обычный гражданин именно попадает в этот. Мен лабораторияларды өзүм текшергенимдин себеби жарандардан акыркы убактарда арыздар көп түшө баштады. Аларды жаап же болбосо лицензиялардын алып саламын деген оюм деле жок болчу. Бирок акыркы жыйынтык жарандар арызданышкандай эле болуп чыкты. Бюджет семьи, бюджет пациента. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда 300гө чукул диагностикалык лабораториялар иштеп келет. Алардын 200гө жакыны мамлекеттин карамында. Лабораториялардын сапаттуу жана эффективдүү иш алып баруусун заманбап медициналык курал-жарактар жана мыкты адистер шартташа абзел. Тилекке каршы акыркы 25 жыл аралыгында аларга жеткиликтүү көңүл бөлүнбөй калганы өкүнүчтүү. Ошондон улам тиешелүү иштер толугу менен жүргүзүлбөй, бейтаптардын дагы нааразычылыктарын пайда кылууда. Мы на сегодняшний день имеем то, что у нас... Бизде бүгүн эскилиги жетип оңдоп түзөөгө муктаж техникалык жабдыктар эле калды. Ар кайсы лабораториянын өзүнүн анализдери аныктоо методу бар. Ал эми 1-15%га чейин чоң айырма болуп деле эсептелбейт. Ал кайра анализдер туура эле чыкканын кабар берет. Ага сарсана болууну деле кажети жок деп эсептейм. Но это в идеале, и это не всегда мы получаем. Мындай абал жеке менчик лабораторияларда дагы көп кездешет. Жеке менчик лабораториялардын саны Кыргызстанда 70ке жетет. Тиешелүү кагаздарды колго алган соң жеке ишкерлер саламаттык сактоо тармагында өз бизнестерин жүргүзө беришет. Ал эми саламаттык сактоо министрлиги алардын бизнесине кандайдыр бир тоскоолдуктарды жаратууга дагы укугу жок. Эми министр өзү минтип аларды текшерүүгө алгандан кийин абал жөнгө салынаарына бейтаптар ишенип келишет. Жеке менчик лабораториялардын тегерегинде кебизди улантабыз. 11 каналында конок өнөктөштүк түйүнү ассоциациясынын директору Айбар Султангазиев менен болгон маекти сунуштайм. Саламатсызбы Айбар мырза. Негизги саламаттык сактоо министрлиги кандай критерий менен жеке менчик лабораторияларга иш алып барууга уруксат кагаздарын берет? Эми өзүнчө бир технический регламент деген бар. Ошо боюнча лицензия берилет, караштырат кандай жанакы безопасность боюнча оборудованиеси туура иштеп атабы, ошол жакта иштеген лаборанттар деңгээли өйдө төмөнбү ошол жагын карайт. Ошо менен лицензия берилет да. Бирок азыр жаңы мыйзам боюнча лицензия бир эле жолу берилет. Убакыты жок да, мындай бессрочный деп коет. Өмүр бою ошо менен иштей берсе болот да. Биз негизи буга мындай каршы чыгып атабыз. Негизи мындай лицензияны алып койгону кыйын болуп калып атат да. Эгер туура эмес бирдемке жасалса, сот аркылуу эле алынат бул лицензия. Биз азыр сунуш киргизип атабыз, бул жагын оңдош керек. Эгер туура эмес результаттары чыкса, туура эмес иштесе, бул лаборатория же мындай ошол лабораторияларда бирөөнү дагы оорулар дагы чыкса, манипуляция кылганда, негизи ушул лабораториялардын лицензиясын алып коюш керек деген сунуш киргизип атабыз да. Ошондой жаңы мыйзам боюнча ушундай иш болуп атат. Буга чейин деле ВИЧ гепатит өңдүү оорулардын туура эмес аныкталган туурасында фактылар чыккан. Ушундай учурларда кардарлардын кызыкчылыгын коргой турган мыйзам барбы? Же болбосо кардар сотко кайрылса болобу? Биз азыр айтып атканда айтабыз да, бир лабораторияга барбагыла. Эгер бир жерден чыкса, дагы бир эки лабораторияга барып, бир сыра текшергиле. 3 лабораторияда ар кандай результат чыгып атат да. Ушул боюнча ошондой жанакы регламентке киргизиш керек да, ушундай туура эмес изилдеген лабораториялар жабылыш керек негизи. Бул боюнча департамент Минздравдын департамент жанакы дарыкана боюнча комиссия текшерип туруш керек. Эгер ушундай фактылар чыкса, анда лицензияны алып коюш керек. Сотко кайрылган укугу бар. Бирок муну деген абдан оор да чындыкка чыгарыш, чын айтканда. Лаборатория формалдуу жагынан баардыгын туура эле кылып атат. Бирок кээде тесттерди арзаныраак тесттерди алат. Алар ошибка берет. Кээде мындай ысыкта туруп калат тесттер, биз билбейбиз аны. Холодовой цепь деп коет да, ошол сакталбай калат.
туура эмес кан же кан туруп калат, көп нерселер бар да, ложно положительный результат деп коет да ошол жагын. Ошол себептен жалаң мындай эксперттер таба алат да. Бул жагынан эксперттер аз, ошол эле лабораторияларда иштейт да. Ким мындай ошол чындыгын айтат. Орусча айтканда рука руку моет дегендей. Биздин билишибизче жакында ошондой эле лабораториялардын ишмердүүлүгүн текшерген комиссия иш алып барат экен. Ал контроль кандай жүргөн жатат? Бул жагын жанакы Совет оборонадан көтөрүлгөн бул маселелер, Минздравтан көтөрүлгөн. Ошондо чечим чыкканда бир комиссия түзүп, межведомственный деп койсо болот, чогуу лабораториянын баардыгын текшерип чыгууга. Эгери туура эмес иштеген жагы табылса, анда бул сотко иш берилет да, бул ушул лабораториялар жабылсын деген. Бирок аргументтерди жана доказательства деп коет, ошонун баарын чогултуш керек. Туура эмес результаттары чыкса, ошондо эми 1-2 жолу эң жакшы лабораторияда мындай туура эмес результаттар чыгат. Баарын мындай порядок менен иштеген болсо деле ложно положительный чыга берет. Бирок улам эле кайталана берсе, анда ушул лабораторияда бирдемке туура эмес иш болуп атат. Рахмат Айбар мырза, сиздин убактыңызды бизге бөлүп бергениңиз үчүн. Эми берүүбүздүн соңунда эртең 5-июлда Жибек жолу Абдрахманов Гоголь көчөлөрү жана Чуй проспектинин Жеңиш аянтын айланта курчаган чарчысы саат 7:30дан 8:30га чейин автоунаалар үчүн жабык болот. Айт намазы саат 7:30да башталат. Орозо айт намазы быйыл Жеңиш аянтында окулат. Буга эски аянтта оңдоп түзөө иштери жүрүп жатканына себеп Орозо айт күнү берилчү битир садаганын өлчөмү 32 сом. Бул 1 килограмм 600 грамм буудайга барабар. Муну Кыргызстандагы уламалар кеңеши бекитти. Мындан тышкары каалоочулар алдына жараша ушундай эле салмактагы мейиз, ун, арпа жана курманын баасында берсе болору айтылат. Мына ушундай кабарлар бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайт. Кызматыңыздарда мен Найзик Атамбекова болдум. Окуялардын өнүгүшүнө 11 чекит KG сайтынан да акмалап турууну унутпаңыздар.